Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Ош облусунун мырзалары, сиздерге жагымдуу жаңылык десек болот. Эгерде сиздер бойдок болуп, баардыгы даяр болуп, үй бүлө курганга акчаңыздар, каражатыңыздар, физикалык жактан, материалдык жактан, моралдык жактан, руханият жактан баардык жагынан үй бүлө курууга даяр болуп, бирок өзүңүздөрдүн адамыңыздарды таппай жаткан болсоңуздар, балким ушул видео сиз үчүн, ушул видеону аягына чейин угуп, биз үчүн бир 20 мүнөт убактыңызды бөлүп коюңуз. Балким сизге туура келбесе деле, балким досторуңуздар, баардыгыңызга айтып көрөсүздөр. Бул карындашыбыз 22 жашта, Ош облусунун тургуну, кайсыл райондон экенин деле айтпай кое туралы азырынча. Бул карындашыбыз ушул алыс барбай эле ошол Ош облусунун мырзаларына турмушка чыгууну каалайт. Бирок пенденин каалоосу менен болбойт, Алланын каалоосунун астында анан биздин каалообуз орундайт. Балким сиз чүйлүк болсоңуз же нарындык болсоңуз, балким сиз деле бир каалоо тилек айтып, оюңузду, анкетаңызды калтырып көрөсүз. Урматтуу бир тууган. Тагдыр деп коет бул деген нике кайып деп коет. Себебин кылышыбыз керек, туугандар. Издешибиз керек. Илгери жөө кыдырып, үймө кыдырып, балдар өздөрүнө жар издей турган болсо, башка бир айылдарга барып эмете турган болсо, азыр көбүнчө интернет менен дагы издеп өзүнүн жарын тапкандар жок эмес. Биз дагы ушул оңой жолду колдонуу менен, бул да бул Алланын мүмкүнчүлүгү деп, ошону колдонууну, тартуулоону сиздерге туура деп ойлойбуз да, туугандар. Бою 170, салмагы 70 килограмм. Мүнөзү шайыр, дайыма күлүп жүрөт, бирок бат жинекелет, бирок бат мындай жазылат да. Анан адамдын мүнөзүн телефондон эле жолукпай эле билип алат да. Ошондой Аллах Таала ошондой эмени берген экен, касиетти. Мындай баамчыл, анчам эркектерге караганда бул карындашыбыз тыңыраак, мындай чечкиндүүрөөк да. Ошондой эркектерди жакшы көрөт. Урматтуу мырзалар, эгерде сиз мындай бошураак болсоңуз, сабыр жок болсо, чечкин сиз болсоңуз, анда ошондой адамга, чечкиндүү адамга айланышыңыз керек. Дагы айта турган болсок, көп эле өткөндө телефон менен сүйлөшүп аттагы билдик. Анан бир учурда сиз бул карындаш менен таанышкандан кийин, сүйлөшүп калгандан кийин, сиз башка айымдар менен, кыздар менен таанышам деп, сүйлөшөм деп эч качан ойлобошуңуз керек да. Сиз ошол карындаш менен аягына чейин сүйлөшүшүңүз керек. Жакса жакканын билдирип, андан ары сүйлөшүүнү сунуштайсыз. Эгерде жакпаса, көңүлү оорутпастан, жөн гана мен сизди карай албайт окшойм, же болбосо жылдызыбыз туура келишпеди деген сөздү айтып, же антип да айта албасаңар, бизге айтып койсоңуздар, биз билдирип коебуз, балким башкача сылыгыраак бир сөз менен. Алланын буйругу. Анан бир учурда бул карындаш менен дагы сүйлөшө берип, башка жак менен дагы сүйлөшпөшүңүз керек да. Анткени бул карындаш дагы ошондой мамилени күтөт жигиттерден. Бат эле билинип калат. Бул карындаш дагы ошондой мамиле кылат да. Мисалы, сиз менен жакшылап сүйлөшүп аткандан кийин башка балдар менен таанышпай кое турат. Бул албетте сизге жагат да. Көрдүңүзбү? Турмуш жолуна нике кыйылып элек деле ушундай тартиптерди сактоо абдан жагымдуу таасирлерди калтырат. Анан телефондон бир күндө жок дегенде бир 15 мүнөт сүйлөшүп, бар жогуңузду айтып, алып сурап, анан кечке эле кандайсың, жакшыбы деген сөздөрдү токтотуп, чоңураак бир улуттуу жашоого керектүү сөздөрдөн кеңешсеңиздер, сүйлөшсөңүздөр болот, дурус болот да. Жанагыдай сөздөрдү жаман көрөт. Кечке эле кандайсың деп аудио жөнөтө бергенди, жазып бергенди, унчукпай калганды, сизди күтүп калганды, же көпкө чейин чалбай жоголуп кеткенди, бул абдан жаман көрөт да. Андай эркектерди сразу кара тизмеге коюп коюшу мүмкүн. Туугандар, ошондой болбош керек да. Ошондой болбош керек. Улуттуураак мамиле кылыш керек. Адам баласынын көңүлү эң эле назик болот. Ошонун ичинен айымдардыкы өзгөчө назик болот да. Ошон үчүн назигерээк мамиле кылышыңыз керек, туугандар. Ар бир эле адам таанышкан учурда стресс болушу мүмкүн да. Көнүш күчөчү. Бир жума болобу, бир ай болобу, ошого чейин сабырдуулук кылсаңыз, анан көнүшүп кетесиз, анан норма деген жакшы нерсе пайда болот да. Кийин чирек дароо чалып эле, башында кыйналып атсаңыз, какап атсаңыз, сүрдүп атсаңыз, кийин
антпей каласыз да. Бул айым шайыр. Ошондой шайыр болушуңуз керек сиз дагы, урматтуу туугандар. Анан кантип таанышабыз деген суроону берген жатасыздар, бересиздер да, сөзсүз түрдө. Сиз бизге комментарий жазыңыздар, ушул астына лайктан коюңуздар, таанышам деп жазыңыздар, же мен өзгөргүм келет деп жазыңыздар, ушул YouTube каналыбыздын комментарийине поддержка бериңиздер туугандар. Анан WhatsApp номер 0708 04 05 00. Ушул номерге билдирүү калтырыңыздар, аудио түрүндө калтырыңыздар, жана жазуу түрүндө көбүрөөк калтырыңыздар. Жазууга өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздү, жылыңызды, боюңузду, жашаган жериңизди, намаз окуйсузбу же окубайсызбы, жумушуңуз барбы же үйдө эле мал багып отурасызбы, ошол жөнүндө баардыгын ачык айтып коюшуңуз керек да туугандар. Анан бул айым карындашыбыз иштер маан эркекти жакшы көрөт да. Анан жана үйдө отуруп, бош, эч бир жумушу жок, эч бир максаты жок, же бир жумуш кылайын деген ниети да жок, ою да жок эркектерди жаман көрөт. Жана түнт мырзаларды жаман көрөт. Мындай сүйлөбөй калып, мындай жоошураак мамиле кылганды жаман көрөт да. Жооштукту да пайдаланыш керек. Сабырдуулук кылып, Аллах Таала берген мүнөз боюнча жүрөбүз да. Анан көбүрөөк сизден көз каранды да мамиле куруп кетишиңиз иншалла. Анан албетте Алланы унутпашыңыз керек. Намаз окуп, дуа кылыңыз. Биздин WhatsApp номер 0708 04 05 00. 0708 04 05 00. Ушул номерге өзүңүздөр анкетаңыздарды калтырасыздар жазуу түрүндө. Анан чалганда көпкө чейин сүйлөшө албашыбыз мүмкүн, жооп бере албай калышыбыз мүмкүн. Чалуу эле тим болбосун, SMS деген жакшы нерсе бар, WhatsApp деген жакшы нерсе бар. Ошолорго өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды калтырып коюңуздар. Анкета деген ошол эле аты жөнүңүз, жылыңыз да. Кыскача, өтө узун болбосун, өтө кичинекей болбосун. Бул айым 22 жашта, 25 жаштан баштап 30 жашка чейинки мырзалар менен таанышат. Ошол мырзалардын жерлиги ушул Ош облусунун ичинен болсун. Өзгөндөн болобу, Ош шаарынан болобу, же Кара Кулчадан болобу, же Кара Суудан болобу, же Аравандан болобу, же Ноокаттан болобу, айтор айырмасы жок. Ушул Ош облусунун мырзасы болсоңуз, сиз жана жашыңыз 25ден 30га чейинки болсо, сиз фотоңузду жөнөтүңүз. Сиздин сүрөтүңүздү карап көрөт. Бир жакындан түшкөн, бир алыстан түшкөн, бир 2-3 фотоңузду жөнөтүңүз. Сиздин фотоңузду ал жака жөнөтөбүз, анкетаңызды жөнөтөбүз. Анан ал карап көрөт дагы, кичине жакын сүрөтүңүз жага турган болсо, жазган жазууларыңыз жага турган болсо, анан биз менен таанышып көрөт. Анан сизге кабар беребиз. Бул карындашыбыздын номерин беребиз сизге. Ошентип байланышта болосуздар. Эки адамдын баш кошуусуна себепчи болуу абдан чоң сооп деп айтышат. Бирок ошол сооптой мамиле кылсак, ниетибизди Алла үчүн койсок, эл көрсүн үчүн эмес, кайып үчүн эмес, башка үчүн эмес, жана тартипти сактасак, кечке чала берип, кечке суроолорду бере берип майда чүйдө ошенте турган болсок, анда көпкө чейин мамиле кыла албай калышыңыздар мүмкүн. Биз менен дагы, бул карындаш менен дагы. Бул карындаш тууралуу дагы суроолоруңуздар, андан сурай албаган суроолоруңуздар болсо, бизден сурасаңыздар болот. Биз WhatsApp аркылуу аудио менен жөнөтөбүз туугандар. Анан үмүтсүз болбош керек да. Кантип эле интернеттен таба алмак элек деген. Балким Аллах кааласа интернеттен табасыз, балким жашоодон, көчөдөн табасыз. Эң негизгиси дайыма ак ниетте бололу, үмүт үзбөйлү жана аракетте, кыймылда бололу. Бардыгы Алланын колунда да. Бирок Аллах Таала тандоону бизге берди да. Ошол тандоо мүмкүнчүлүгүн пайдаланалы туугандар. Анан Алланын жазганы да, Алла Таала өзү таап берет да деп өзүбүздү бош коюп койсок, анда бойдок өтүп кетишибиз мүмкүн да туугандар. Бири-бирибиз жардам беришели туугандар. Анан албетте доходуңуз болуш керек. Айымдардын эң биринчи сураган суроосу ушул болот да. Иштеген жумушу, тапкан айлыгы, бул дагы маанилүү да туугандар. Сиздин жашоого канчалык даяр экениңизди билгиси келет да. Эгерде ошондой жумушубуз жок боло турган болсо, аз айлык болсо дагы бир жерден иштешибиз керек туугандар. Мал багып болсо дагы, такси айдап болсо дагы, ошонун баары адамга дем күч берет, көңүлдү көтөрөт да, жубатат, алдыга жылдырат. Эмгек адамды өстүрөт да, эмгек кылышыбыз керек туугандар. Ошондой эле таанышууну дагы унутпайлы да туугандар. Экөөбүз чогулуп кетели. Жумуш деп эле жүрө берсек, эмне болуп бир ай өтүп кеткенин билбей калат эмес дагы. Өмүрүбүздүн жарымын керек болсо
өмүрүбүздүн 80% биз жары жок, жалгыз, жолдошубуз жок өткөрүп койбойлу туугандар. Ибадатыбыз толук болушун кааласак, көңүлүбүз кунак болушун кааласак, ден соолукта жакшы болушубузду, бактылуу болушубузду кааласак, анда өзүбүз сүйгөн адамды жашоодон издейли туугандар. Тандайлы, Аллах Таала тандоо укугун берген. Иманына карап тандайлы, адебине карайлы туугандар. Анан байлык, бийлик бул дөөлөт да. Дөөлөт бул тоголок нерсе. Ал каалаган учурда бизге тоголонуп келип калышы мүмкүн да. Ал эми иман, мындай жакшы кулк мүнөз адамдарга жолуктуп калсак, ошолорду колдон чыгарбайлы. Бул Алланын берген мүмкүнчүлүгү да туугандар. Анан жерлигине деле карабасак жакшы болот. Анткени мүнөзү жакшы болуп калса, ошондой жакшы көргөндөй, ошондой жакшы адамды сиз өзүңүз каалаган облустан таба албай да калышыңыз мүмкүн да туугандар. Эгерде сиз сүйүктүү адамыңызга жолуксаңыз, ал Кыргызстан кичинекей элебиз да, мына жаңыдан жол салынып атат. Каалаган жерге бизди алып барып келет да. Төркүндөрүңүзгө алып барып келет, абаңызга алып барып келет да туугандар. Биз ушундай үмүт кылабыз. Дагы айта кете турган болсок, бул карындашыбыз эмнени жаман көрөт, эркектердин кандай мамилесин жаман көрөт. Ошо сүйлөшүп атканда үй бүлөгө тиешелүү алдыдагы нерсени гана сүйлөп берүүсүн күтөт да. Өткөн жаман нерселерди, ушакты аны уккусу келбейт. Бул эле айым эмес, бул эле карындашыбыз эмес, көп айымдардын каалоосу ошондой да. Өткөн нерселерди айтпашыңыз керек да. Анан чечкиндүү болушуңуз керек, өзгөчө. Анан мындай сүйлөшүп көрөлү, билбейм деп мындай туруп калган эркекти жаман көрөт да. Ошондой мырзаларды күтөт. Өзү дагы айтып калат, ушу көптөн бери сүйлөшүп жатам, бирок такыр адам жакпай калып атат, такыр сүйлөшө албай жатам дейт да телефондон. Өзүнүн жүрөгү сүйгөн адамды таппай жүрөт да. Башка айымдар менен таанышпашыңыз керек да, бул карындаш менен сүйлөшүп аткандачы. Бул карындаш менен пикириңиз келишпей коштошкондон кийин анан өзүнчө сүйлөшө бересиз да. Бул карындаш дагы ошондой мамиле сизге жасайт. Бир учурда башка эркектер менен сүйлөшө бербейт. Бул албетте биз үчүн жакшы эмес. Биз дагы ошондой мамиле кылып коелу, сабырдуу туугандар. Анан намаз окуйлу туугандар. Намаз бул диндин түркүбү. Намазыбызды таштабайлы. Анан чындап даярданалы, жумушубуз жок болсо жумушка кирели. Ден соолугубуз начар болуп ооруп атсак дарыланалы. Тиштерибиз жок болсо тиш салдыралы. Өзүбүздү карайлы, өзүн караган эркектерди жакшы көрөт да. Сүрөтүңүздөрдү көрөт да, мындай жөнөткөндө. Мага жөнөтөсүздөр, анан мен ал жака жөнөтөм. Сиздин сүрөтүңүздү карап көрөт. Анан сүйлөшүп көрөт. Анан номерин беребиз да. Анан чалуу эле, дароо эле WhatsApp номерибизди айтып койсок эле, анан дароо эле бизге чалуу эле, анан сен бияка эле туруп тур, мен өзүм эле сүйлөшүп алам десеңиз бербейбиз да. Тааныбаган адамга биз номерин берип кое албайбыз туугандар. Элестетсеңиздер, сиздердин карындашыңыздар бар, же эжеңиздер бар, анан сиздин телефонуңуз чырылдады. Мен таанышат элем, эжеңиздин номерин бериңизчи деп бирөө сураса, сиз бербейсиз дароо. Ал жөнүндө маалымат сурайсыз. Келге деп чакырасыз, же кагып урушуп коесуз. Ошондой мамиле кыласыз да. Анан башка карындаштарга деле ошондой мамиле кылып коелу да тура. Мен дагы ошондой мамиле кылууну каалайм өзүмчү. Туугандар, таарынбайбыз бири-бирибизге. Бири-бирибизди кечиребиз. Сиздер жөнөтүңүздөр маалыматыңыздарды. Анан сүрөтүңүздөр баары жаккандан кийин анан ал карындашыбыздын номерин силерге жөнөтөбүз.